Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто экс-депутат Жылдыз Жолдошова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Биздин студияга кош келиптирсиз. Рахмат. Жылдыз Айтбайына сиз акыркы учурда эмес, ар дайым эле чындыкты чыркыратып айтып келесиз да. Сиз башка депутаттарга караганда бир кандайдыр бир ошол чындыкты айткан жагыңыз менен айырмаланып турасыз. Эми бүгүнкү сиздин жакын адамдарыңыз тууралуу чындыкты чыркыратып айтып берсеңиз болобу? Болот. Жылдыз Айтбаевна. Себеби чындык гана ким болбосун, бир эле инсанда эмес, чындык, туура маалымат ошол мамлекетти туура жолго салат, мамлекеттин өсүп өнүшүнө негизги фундамент. Бул чындык, туура маалымат. Жылдыз Айтбаевна, акыркы учурларда ушул баш мыйзам тууралуу аябай талкуу жүрүп атат. Айрымдар бул ушул баш мыйзам ушул эле бийликтин кандайдыр бир кырдаалга учуратып коюшу мүмкүн деген сөздөрдү айтканда айтпай койгондор да жок эмес. Сиздин көз карашыңыз кандай? Чын эле ошол кырдаалга барып калышы мүмкүнбү? Эгер элдин кимдир бирөөлөрдүн пикири менен эсептешпесе. Саясат өзү кайсы өлкө болбосун ошол өлкөнүн фундаменти да. Эгерде саясат туура жолдо баратса, ал өлкө өнүп өсөт. Эгер саясат туура эмес жолдо болсо, тилекке каршы бизде өзүңөр көрдүңөр, саясий мамлекеттик мероприятиялардан кийин мына өзүңөр көрдүңөр, бул кыска сөз менен айтканда шайлоо, парламенттик шайлоо болобу же президенттик шайлоо болобу, 3 жолу мына төңкөрүш болду биздин өлкөдө. Кыска убакыттын ичинде да. Ошондуктан конституция бул баш мыйзам. Баш мыйзам саясатты мындай айтканда определить этет да. Бир эле мыйзам ал ошол өлкөдөгү боло турган бүт нерсени биз мыйзам ченеминде алып барышыбыз керек. Ошол нерселер баары мына мыйзамда камтылган да. Ошон үчүн башкы мыйзамды шашпастан 7-чи чакырылыш келип мыйзам ченемдүү ошол өтө орчундуу конституциянын кабыл алышын 7-чи гана чакырылыш Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши чечим кабыл алса жакшы болмок эле. Бул туура да болмок, мыйзамдуу да болмок. Эмне себептен мыйзамдуу болмок деп атам? Себеби 6-чы чакырылыш мыйзам ченеминде ошол эле конституциянын беренесине ылайык 20 октябрда же 24 октябрда өз ишин аяктады да. Да, албетте берене бар. 7-чи чакырылыш келгиче 6-чы чакырылыш иштеп турат деп. Бирок ошол эле беренеде жазылып турат. Мамлекетке тиешелүү чоң саясий багыттарды кабыл ала албайт деп. Бул ошол эле референдум, бул ошол эле президенттик шайлоо, ошол эле конституцияны жаңыдан кабыл алууга 6-чы чакырылыштын мыйзам ченеминде укугу жок эле да. Эми буну биз айттык, дедик, мен өзүм сунушуму эми жакшы Facebook бар экен, мына Facebook аркылуу дагы Жогорку Кеңештин өзүмдүн коллегаларыма 6-чы чакырылыштагы сунушумду киргиздим, бирок эми уккан жок. Азыркы учурда мына ушундай кырдаалга туш келип калды. Бирок дагы бир нерсе да, Венецианская комиссия деп коет. Эгер ал комиссия болуп тур, биз азыр конституцияны жаңысын кабыл алдык. Эгерде ал комиссия кабыл албай койсо, биз тупикке келип калышыбыз мүмкүн. Биз эле эмес, мындай саясатчылар эле эмес, деги эле мамлекет тупикке келип калышы мүмкүн. Бул өтө шашылыш болуп калды да, баш мыйзамды эч качан шашылыш түрдө мындай жол менен кабыл албаш керек эле да. Демек, ошол азыркы ошол баш мыйзамга каршы кандайдыр бир митингдер чыгып атпайбы? Ошол митингдер анда туура эле болуп атат да. Эми митингтердин эгерде берки баягы
ориентациясы башка. Бизде дагы 8-мартта чыгышты. Аларда ар түрдүү маселелерди козгоп кетишти. Аларды эсепке албаганда кийинки чыгып аткан митингдер ушул баш мыйзам боюнча алардын да өз чындыгы бар. Туура эле кээ бир жерлери. Жылдыз Айтыбаевна, азыр эле ошол 8-марттагы жөө жүрүш боюнча айтып кеттиңиз. Эмне себептен бул бийлик тарабынан же кандайдыр бир биздин коомчулук тарабынан да аларга бир эркиндик берилип калды да? Сиз ошо күнкү болуп өткөн митингге көз карашыңыз кандай? Биз 5-чакырылышта депутат болуп жүргөнүбүздө абдан бир аракет жасашты да, бир өкмөттүк эмес уюм абдан чоң сумма алган экен, чет өлкөлүк башка бир өлкөдөн. Мына ушул эми биз айтып атпайбызбы, буларды гейлер, лесбиянка деп, эми бул ушундай эле аталыштар өзү ошондой да. Эми биз улуумун мындай сөздөрдү атагандан да кичине уялып турабыз да. Анан мына ошолордун мыйзамын өткөрүү боюнча чоң сумма алыптыр. Эми ошол мыйзамдын долбооруна ата журт фракциясы, айрыкча биз ошонун ичинде мен абдан катуу каршы турганмын. Кийин мен Америкага барганда, Американы ошол сенат деп коет, алар парламентте кабыл алган биздин кабыл алган инсандар ачык эле айтышты, ошол силер каршы болуп атпсыңар, эмесе биз бул мыйзамдын долбоору өтмөк, сиздин фамилияңызды айтып атат, Жылдыз Жолдошов ошол ата журт фракциясынын лидери абдан каршы деп. Мен анан айттым, албетте мен каршымын, себеби бул биздин кыргыз элинин менталитетине, дегиле биздин үрп адат салтка туура келбеген нерсе депчи. Ошондуктан ошол фонддун жетекчиси бүгүнкү күнгө дейин тынчып айтат да. Мына ошол мыйзамды өткөрүш негизги алардын максаты. Ошону менен бирге чоң акчаны алар иштетип коюшту да. Эми отчетун бере албай атат. Ошон үчүн 8-мартта кайрадан кайрып чыгып, Курманжан Датканын сүрөтүн да тартып алганы мына ушул коомчулук билип койгула. Алардын бири эле мага эмес, кыргыз элине жасаган бир протести да. Мындай мына сага сен каршы болсоң, биз моминтип Курманжан Датканын сүрөтүнө, эстелигинин алдына барып ушинтип атышабы? Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Мен Жылдыз Жолдошова, Кыргыз Республикасынын 5-чакырылышынын депутаты, ата журт фракциясынын лидери ошондогу, өзүңөр айтасыңар, көрүнүктүү саясатчы деп, мен каршымын мындай мыйзамга. Ошон үчүн мен ошол фонддун жетекчиси түшүндү, ким жөнүндө айтып атканымды. Айтар элем, мындай акча үчүн кыргыз элинин намысын, үрп адатын, салтын, тарыхын сатпасаңыз деп. Жылдыз Айтыбаевна, бул жерде ушу 6 миллион элдин аң сезими менен ушул 100 адам ойноп жатат да. Эмнеге буга бийлик тарабынан кандайдыр бир катуу чара колдонулбай жатат? Эмне кандайдыр бир себептер барбы? Биринчиден, мыйзам кабыл алыныш керек. Бейөкмөт уюмдар боюнча. Мына мисалы үчүн Россия кабыл алып койду. Мисалы үчүн бейөкмөт уюмдарынын каяктан акчалар келди? Ал акча Кыргызстан деген өлкөгө келип атат, ал мамлекет бирөө эле. Кыргызстандыктар деген элге келип атат, элибиз деле бирөө эле кыргызстандыктар деген. Ошол келген акчаларды бейөкмөт уюмдардын, батышчыл деп коеюн, ошолордун бүт финансовый жактарын текшерип чыгыш керек. Ал акчалар эмне себептен келген, эмнеге жумшалган, ошол бейөкмөт уюмдар ачылгандан баштап канча сумма келген. Мына ошону элге жарыялап, ачык айтканга ошондой мыйзам керек, биринчиден. Экинчиден, бейөкмөт уюмдар азыр текшерип атпайбы? Канча грант келди мамлекетке, мамлекеттик бюджетке деп, ал каяка жумшалып атат деп.
анда алар текшерсе болот, алардын келип түшкөн акчаларын эмне үчүн биздин тиешелүү фискалдык органдар текшере албайт? Текшериш керек. Себеби биздин элге, мамлекетке зыяны тийип атса, анда мындай бейөкмөттөрдүн жетекчилерин жоопко тартыш керек. Ошону менен бирге анда уюмдарды дегиле жаап салыш керек Министерство юстиция аркылуу. 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен чогуу референдум өткөнү жатат да. Экөөнүн бир күндө өткөрүү туура элеби? Эми бул баягы акчаны экономдойбуз деп атат да. Дегиле дагы бир жолу кайталап коеюн, бул тарых үчүн дагы азыркы президент Садыр Нуркожоевичке дагы дегиле биздин депутаттарга да айтаар элем, баш мыйзамга мындай мамиле жасалбаш керек эле да. Болуптур, биз азыр ишенип туралы, үмүттөнүп туралы, Садыр Жапаров аябай таза иштеп берет, эли үчүн, мамлекети үчүн деп. 6 жылдан кийин башка президент келип калсачы, ошол конституциянын негизинде, ал таза эмес болсочу, ал өзүнүн ошол бул деген эбегейсиз бийлик, бул деген абсолютный бийликке ээ болот да, бул конституция мененчи. Ал бийликти өз кызыкчылыгы үчүн колдонуп жиберсечи, кийинки келген президент, анда кандай болот? Бул чоң суроо. Ошон үчүн менин оюм ошондой болгон эле. Тең салмактуулук жок үч бийликтин ортосундагы. Бул өтө кооптуу нерсе. Анткени ошондой эбегейсиз абсолюттук бийликке ээ болгон президент кандай ошол бийликти башкарат, башкара алабы? Кээ бир инсандар бар, өтө чоң сумманы табышат да, эбегейсиз көп акчага ээ болот. Мына ошол акчаны да туура пайдалана албай калат. Кээде акча табыш да оңой, туура пайдаланбасаң ал дагы өтө. Мына ошол эбегейсиз бийликти кандай колдонот? Мамлекеттин өнүгүүсү үчүнбү? Элдин жыргалчылыгы үчүнбү? Эл күткөн, үмүттөнгөн нерсе болбой калсачы? Анда бул өтө аянычтуу, өтө опурталдуу. Ошону менен жакшы бүтпөйт. Бул өтө коркунучтуу. Мына ошону да айтып коюш керек. Мисалы үчүн бийлик, мына религия дейбиз, религияны деле адам өзү ойлоп тапкан. Религия өзүнчө ал да бийлик. Себеби ошол религия аркылуу кайсы бир инсандар ошол элдин үстүнөн бийлик жүргүзүүнү көздөшкөн. Ошого жетишишкен да. Ошон үчүн эбегейсиз бийликти өзүнө топтоп алуу бул өтө чоң жоопкерчиликти талап кылат. Ошону унутпаса да. Темага кошумчалап, ушул жакын арада эле жергиликтүү кеңештердин шайлоосу өтүп атат. Сиз өзүңүз жактырган, өзүңүз колдогон партия барбы? Партиялар бар. Мисалы үчүн Бишкек шаарында Ак Бата партиясы кетип атат. Жалгыз партия ушул Ак Бата ачык эле айтып атат. Биз Нариман Түлеев менен бирге барабыз, Нариман Түлеевти мэрликке түртөбүз деп атат да. Мен ушул партияны колдойм. Ачыгын эле айтайын. Бүгүнкү күндөн баштап агитация жүргүзсө боло берет. Мен эч кимдин мындай ишеничтүү адам эмесмин. Мен өзүм оюму ачык айтсам боло берет. Жаран катары урматтуу шаардыктар, баарыңыздарды Ак Бата партиясына берүүңүздөрдү суранат элем. Себеби биринчиден алар ачык көрсөтүп атат Нариман Түлеевти шаардык биздин Бишкек шаарына мэр кылат элек деп атат да. Туура, себеби Нариман Түлеев абдан мыкты иштеди да мэр болуп турганда. Кыска убакыттын ичинде, мына азыр Южный магистраль деп коебуз, Масалиев көчөсүн, кандай сонун кылып койду. Берки Бөкөнбаева көчөсүн, ошону бир тыйын албастан аябай жакшы, мен өзүм дорожник строительмин, спонсорлордун эсебинен жолдорду оңдоп койду.
сүйүү паркы, дегиле кандай сонун арчаларды, азыркы салынып аткан парктар, башка идеялар ушул баары тең Нариман Түлеевдики болчу. Бирок Нариман Түлеев боюнча кандай гана ушак сөздөр жүргөн жок. Мисалы үчүн ал айткан жок да тиги Бакиев мен атам деп. Ал айтты, Бакиев мен атамдай адам деп. Мисалы үчүн менин жашоомдо көп роль ойноду Жамал Ташыбеков эжекебиз раматылык. А мен аны деле айтам, Жамал Чойбековна менин энемдей болуп калды мага депчи, апамдай болуп калды деп. Бул туура эле сөз. Экинчиден, мына автобустар боюнча айтып атат Нариман Түлеев боюнча. Кечирип коесуңар, Курманбек Эргешевич экөөбүз, жалгыз эле экөөбүз, мына Садыр Жапаровдон баштап баарын сотторуна катышып, аягына дери болгонбуз. Ошондой эле Нариман Түлеевдин сотунун башын аягына дери болгонбуз. Сотто эч ким доказать эте албай койду. Ошол Кытайдан келген автобустардан бир тиын жегенин. Бирок 5-6 баланы отургузуп койду. Вице-мэр, башка начальник управленияларды. Мына ошолордун тагдырын ойлоп, ата-энелери оорукчан болуп, өзү атасын, энесин жоготкондон кийин ушул балдардын дагы ата-энеси өтүп кетпесин деп, жалган, жала, жапканга айласыздан макул болуп туруп, алар сураган сумманы төлөп берипти. Бирок ошондо дагы ар бир өзүнүн кызматкерлери түрмөдөн чыкмай сайын өзү чыккан жок. Мына ушуларды чыгаргыла, акырында мен чыгам деп. Жигит деп мына ушул Нариман Түлеевди айтса болот. Ошондуктан шаардыктар Ак Бата партиясын колдоп койгула. Мен ойлойм, Нариман Түлеев абдан мыкты иштеп берет. Азыркы бийликтин дагы эч бир башы оорубайт шаар боюнча. Себеби эң күчтүү кризисный менеджер бул Нариман Түлеев азыркы учурда. Жылдыз Айтбайына жигит демекчи, сиздин жигит деген сөзүңүздөн суроо жаралып калды. Акыркы учурларда сиз сатылуу тармактарга Ахматбек Келдебеков, Камчек Ташиев, Садыр Жапаров тууралуу өзүңүздүн пикириңизди жазып атасыз. Булардын азыркы учурдагы болуп жатканы тирешүүбү же кандай? Жок, бул тирешүүлөр деле жок, алардын мамилелери баары жакшы эле. Мындай үчөөнү бөлүп карай албайсың да. Үчөө 2007 жылы депутат болушту. Анда жакшы эле мыкты депутат болушту. Андан кийин 2010 жылы ата журт менен келдик. Абдан жакшы иштеп бердик, күчтүү команданы түзүштү. Анда дагы мен эми кут деп жазсам, кээ бирлери айтып атышат, кут деген сөз кичине туура эмес болобу, бул жерге, үйгө дейт. Жок, кут сенин кутуң дагы ошол сага буйрусун деп адам баласына да айтылат да. Болуптур, шанс деп коелу. Мына ошондой 3 жолу берилди. Мына 2020 жылы октябрда дагы. Мисалы үчүн мен эми күбө болдум, Нур ТВда дагы ушул суроо берилип калды. Анда да жооп бердим. Айтайын дегеним, Ахматбек Келдебеков Алмазбек Шаршенович чакырганда да алтын саатын даярдап, тамагын дайындап, чакырганда да барбай койгон. Алмазбек Шаршенович, мен рахмат чайыңызга, белегиңизге мен барбайм, ала албайм, себеби сиз менин досторуму Камчек Ташиев менен Садыр Жапаров, Талант Мамытовду мыйзамсыз камап койдуңуз деп. Жигитчиликпи? Жигитчилик. Мына ошолорго катуу туруп бергендиги үчүн өздөрүнө тарта албагандан кийин Алмазбек Атамбаев, ошол бийлик, убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү анан алып түшүштү, жалган жала жап Ахматбек Келдебековичке соцфонд боюнча тиги Москва силер өкүлчүлүктү ачтыңар парламенттен деп. Анан каякта бир мебель жөнүндө абдан туура эмес кылды да. Счетный палата кайра текшерип, Эльмира Султановна Ибраимова абдан мындай атасынын кызы да Султан Ибраимовичтен. Биз ачыгын айтайын, түштүктүктөр абдан сыйлайбыз Султан Ибраимовичти. Мына ошол Эльмира Султановна эчтеке табылбады деп жазгандыгы үчүн ал Эльмира Султановна Ибраимованы дагы
мурунку бийлик кызматтан алганда. Мен айтайын дегеним, Кыргызстанда честный, чындыкты, туу туткан, порядочный, намысы бар, адамгерчилиги бийик инсандар көп. Бирок тилекке каршы кошоматчылар, хамелеондор бийликке келген адамды ороп алышат экен дагы, мына ошолор өз саясатын жүргүзүшөт экен. Анан ошолор, Алмазбек Атамбаев айткандай, ошолор мына мени да орошкон, өз мезгилинде тороп алышкан, чырмоктой чырмап алышкан деп атат. Анан кийин барып Акаевди, Бакиевди, Жээнбековди, эми азыр ошолор Садыр Жапаровду ороп алышты. Туура жолго салбай атат ошолор. Мага окшоп жарга түртүбесе болду деп кече жакында сотто мына ушундай мааниде сөзүн айтты да. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, Ахматбек Элдебековду саткын десеңер, анда жаңылышасыңар. 3 миллион сомду, 3 миллион долларды жөнүндө да айтып атпайбы? Ал дагы алынган эмес, бул жалган. 2010-жылы 1 тыйын бербей туруп, ата журт, тегиле ата журт эмес, башка партиялар деле мындай таза шайлоо өткөн да. Акылбек Сариевке рахмат, аябай Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы жакшы шайлоо өткөрүп берген. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, мындай жалган жалаларга көңүл бурбагыла. Эми мен 3 доско кайрылганым, себеби бир күндө эле мына ушундай атакалар башталып кетти да. Спец видео чыгып кетти Ахматбек Элдебекович боюнча. Камчыбек Ташиевич боюнча аябай жаман 3 материал чыкты. Садыр Жапаровду кетсин деп чыга коюшту. Значит, чагымчыл күчтөр 3 достун ортосуна бүлүк салуу менен Кыргызстандагы азыркы мына кичине көтөрүлүп бараткан ошол нукту бузабыз деген чагымчыл күчтөр бар экен. Ошон үчүн мен кайрылдым. Садыр Нуркожоевич, Ахматбек Элдебекович, Камчыбек Кыдыршаевич алдырбагыла чагымчылдарга. 2010-жылда да ушул чагымчылдар биринчи силердин ынтымагыңарды бузган, ыдыраткан, анан аягы эмне менен бүткөнүн баарыбыз күбө болдук. Ошон үчүн мына азыр Садыр Нуркожоевич башка өлкөлөр менен мамилени түздөп, инвестор тартам деп бүт күчүн жумшап атабы? Баарыбыз анда жардам берели. Бирок ички азыркы саясатка дагы эч ким көңүл бурбай атат. Мен айтат элем, Садыр энеме көңүл буруп койсоң. Кымбатчылык, эл кичине кыйналып калды. Ушул маселеге мына бензин кымбаттап кетти, ун, май тегиле элге керектүү. Анын үстүнө жаз өзү оор мезгил да. Ошон үчүн ушул жака да көңүл буруп койсоңор. Ынтымагыңар бекем болсун. Себеби силердин ынтымагыңардан, силердин эле мамилеңерден, өзүңөрдүн эле тагдырыңа тиешелүү нерсе эмес. Азыр бул чоң жоопкерчиликти мойнуңарга алдыңар. Айрыкча Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев мамлекеттин, элдин жүгүн унутпасаңар, анан адилет, акыйкат, мыйзамдуу иштерди алып барсаңар жакшы болмок деп айтар элем да. Эми эжеңер катары айтып кое берейин. Чечимди өзүңөр чыгарасыңар. Азыркы эле сөзүңүздө ар бир бийликке келгенде ошол бийликтин өзүнүн кошоматчылары болот деп айттыңыз. Бирок ушул эле Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич, Ахматбек Элдебековичтин булар жаш эмес да. Булар деген оош кыйышты, жаман жакшыны көргөн инсандар. Ушул үчөөнүн кандайдыр кайра ынтымагы келип, достугу бекемделиши мүмкүнбү? Каалабы, каалабайбы достугун бекемдеш керек. Анткени силер элдин, мамлекеттин тагдырына жооп бересиңер. Биринчиден. Экинчиден, ооба, жашыңар эр ортону 50 жаш дейт. Мына ушундай интересный, орусча айтканда, кызыктуу жаш курагы да булардын. Иштейм десе, ишке тойбогон, дегиле энергиясы бар, мудрость деп коебуз, акылмандыгы келген мына ушул учурда. Мен абдан каалайт элем, Кыргызстандагы бүт күчтүү жигиттер бириксе, саясий күчтөр бир муштум болуп, алдыга жылсак, азыр мен ачыгын эле айтайын, Садыр Жапаровго оор болот. Баарыбыз колдошубуз керек. Да, мен өзүм оюмду айтып атам.
Кээ бирлер айтып атат, Жылдыз Жолдошова жумуш кызмат орду жетпей калып, ушундай сүйлөп атабы деп. Баса кызмат ордун сунуштадыңыз? Жок, сунуштаса да мен барбайт элем, себеби мен 40 жылдан ашык иштедим аткаруу бийлигиндечи. Мен таза ак ниетим менен иштеп бердим. Эгерде кызыккандар үчүн айтып коеюн. Мен мындай бир Садыр Жапаровдон кызмат ордун же бир нерсе күткөн жокмун. Колуман келсе калыс сөзүм айтып, болгон мындай айтканда кеңешим айтып, туура эмес жагын ачык айкын айтып, могу жер туура эмес болуп калып атат деп, могу жер мыйзамсыз болуп калып атат деп, азыркы эле ушул айтып аткан кеңештерими айтып жардам берсем деп атам да. Албетте дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүртүп айтат. Айтышат го, президент болгондо же жогорку бийликке барып калган кишилер мындай жакшы сөз уккусу келет депчи. Жалган таттуу сөздөр ал кечирип коесуңар, провал деп коет орустар. Ал жыгылууга алып келет да. Мен сенин душманың эмесмин, Садыр Нуркожоевич. Мен дайыма сага чындыкты өз убагында айтканга аракет жасайм. Мына ушул менин жардамым болсун. Ал эми бийликтен мага эчтекенин кереги жок. Барсам парламенттик шайлоого барышым мүмкүн, эгерде күчтүү инсандар бир партияга топтола алсак. Жылтыз Айтыбаевна мындай да, биз сизди кече же бүгүн көргөн жокпуз. Ар дайым эле ошол кырдаал оор учурда сиз кайсы бир инсандын жанында болосуз. Дегенибиз ошол эле Садыр Жапаров менен Ташиев оор кырдаал учурунда сиз алардын жанында күнү түнү болуп жүрдүңүз. Кийин адам деген жакшылыкты батыл унутат эмеспи? Азыр сизди алар унутуп калышкан жокпу? Жок, унутуп калгандыр, ким билет. Мен көптөн бери алар менен сүйлөшө элекмин, баарлаша элекмин, бирок мындай да, мен бирөөгө жакшылык кылсам, мен ошол кишиден ушул жакшылык кайтат деп ошондой үмүттөнүү менен жакшылык кылбайм. Мен искренне, чын дилим менен жакшылык кылам да. Себеби апам дайыма айтат, балам, жакшылык кылсаң чын дилиң менен жакшылык кыл. Ал жакшылык ошол адамдан кайтпайт деп, бирок Кудайдан кайтат деп. Эмне себептен кайтпайт? Себеби адам баласы эненин сүтү чийки. Сүт да, кам сүт деп коебуз биз оштукта. Ошол чийки сүт, эненин сүтүн эмген адам баласы жакшылыкты бат унутат. Бирок ошол эле учурда апам мына 94-кө чыкты, дагы деле айтат. Жакшылык кыла бер. Жакшылык кылган адамдан жакшылык күтпө. Андан капа болбо дейт. Бирок сага жакшылык кылган адамды унутпа дейт да. Ошон үчүн жок, алар эми унутпады деп айтсам болот. Просто азыр эми аларда жумуш көп да. Азыр тышкы мына саясатты түздөйм деп убактысы бар ошол жака кетип атат Садыр Жапаровдончу. Мен эч бир капачылык жок эч кимге. Мен өзү мындай таарынычтан, капачылыктан алысмын. Себеби менин жаш курагым андай учурдан өткөн да. Азыр биз эч кимге капа болбойбуз. Керек болсо мен балдарыма да капа болбойм. Биз кандай учур болсо ошол белгилүү саясатчылар сиз менен кеңешишет да. Мекенчилик партиясы менен өткөн жылы парламенттик шайлоого койгонсуз. Камчыбек Кыдыршаевич менен чогуу жүргөнсүз. Азыр Камчыбек Кыдыршаевич менен кандайдыр жакын карым-катнаштар барбы? Жок, Камчыбек Кыдыршаевич менен азыр карым-катнаш жок. Себеби ал оор участокко келди да. Себеби негизги жүктү азыр ачык айтыш керек Камчыбек Ташиев көтөрүп атат. Бюджетте акча жок. Акча каражатын таап атат. Эми ал кандай таап атат? Аны биз көрүп атабыз. Экинчиден мындай ден соолугу дагы кичине неме болду. Операциядан барып келди. Келгенде эле сразу Баткенге барды. Кече мына Баткенде контрабанда менен алектенген инсан дегенге да оозуң барбайт. Ошондой кишилер менен коопсуздук кызматынын атуучулары болуп кетти да. Эптеп оор жүктү көтөрүп атат. Ошон үчүн убактысы жетишпей атат. Аны туура түшүнүп атам. Анын үстүндө менде маселе деле жок.
бир контрабанда боюнча бир маселе бар эле. АКСтин жетекчиси Абсатаров Бекбосунга кирип чыктым. Мен ойлойм, ошол Бекбосун Абсатаров ошол маселени аягына чыгарат деп. Чындык бүгүн айта албаса эртең каза болот деп коет. Так ушул учурда коррупцияга каршы күрөшүү ар бир бийлик келгенде ушундай кандай бир чоң күч менен башталат дагы. Азыркы учурда ошол коррупцияга карата күрөш тандалма болуп жаткан жокпу? Тандалма болуп атат деп айтсак да болот. Коррупция менен бир тараптуу да болуп атат. Элдин баары ачыгын айтайын, мына мен 10-мартта келдим. Оштон мен эми Кара суунун кызы болом. Айтышты, мына Кара суудан эле 4 жигитибизди камап салышты деп ал сөздөр да болуп атат. Эми бир эле коррупция эмес, негизгиси контрабанда менен күрөшсө, ГКМБ болобу, прокуратура болобу, кимиси болбосун. Булактын көзү ачылат эле да, Кыргыз Республикасынын бюджетин толтуруу мына ушул контрабандада турат. Эми коррупция менен күрөшсө, анда бардыгына мындай бирдей коррупционерлерге мамиле жасалыш керек да. Анан мындай азыр айтып атпайбы, мыйзамсыз баю дедиби, кандай деп коет? Беренеси. Кандай деп аталып атат? Мыйзамсыз баю беренеси. Ошол берене барбы жокпу билбейм да. Ошону карап коюш керек. Ошол берене кимдер киштеп жатканы таң калыштуу. Жок, ошол биринчиден ошондой берене барбы? Биринчиден, экинчиден бар болсо, баарына бирдей иштеш керек да. Жылдыз Айтбайна, кара суулук дегенден улам бир сизге суроо пайда болду. Сиз ал суроого жооп бересизби, жооп бербейсизби? Ал сиздин өзүңүздүн жеке оюңуз болот. Сиздин Райымбек Матраевдин камалышына тууралуу көз карашыңыз кандай? Коомчулукта ар кандай пикирдилер болуп атат. Жакында эле митинг болуп өттү. Деги эле ушул Райымбек Матраевдин камакка алынышы кимдир бирөө тандалма дейт. Бир тараптуу болуп атат дейт. Сиз мурдагы эл өкүлү катары айтып койсоңуз. Жок, мен жооп берем. Мисалы үчүн студияга келген киши кандай суроо болбосун жооп бериш керек. Мен мисалы үчүн сиз кандай суроо берериңизди мен билген эмесмин. Мен азыр түшүндүм, сиз сөздөн сөз чыккан сайын ошол маектешүүнүн ичинде суроо жаралып калса, ошону мончоктой берип келатасыз да. Мен ошондой түшүндүм. Биринчиден, мен Райымбек Матраев да экөөбүз кара соолукпуз. Жердешим, менин жердеш үкөм деп койсом болот. Бирок мен Райым Матраев менен бир дагы мындай отуруп чай ичип, же болбосо кайсы бир мероприятияда мындай баарлашып калган эмесмин да. Мен ошол Райымбек Матраевдин агасы Тилек Исмаилович Матраев менен Кара суунун акими катары, мен депутат катары биз көп жолу жолугуштук. Көптөгөн объектилер салынды, көптөгөн маселелер менен баарлаштык да. Эми Райымбек Матраев боюнча айта турган болсок, мен калыс сөзүмө гана айтып коеюн. Биринчиден, 700 миллион долларды Матраимов өлкөдөн алып чыгып аткан деген сөз ачыгын айталы, бул туура эмес. Да, балким определенный бир сумманы таможняда иштеп жүргөндө кайсы бир сумма балким алынгандыр. Аны тиги тергөөчүлөр доказать этип беришсин. Ал эми 700 миллион бул мына менин жашаган кошуналарым баары тең бизнесмендер да, Дордойдо отурушат. Кээ бир тааныштар Кара суу базарында отурушат. Алар айтат ачык элечи, бул биздин акча деп. Себеби биз банк аркылуу которбойбуз. Анткени которгондо бул уже прозрачно да, ачык айкындыкка чыгат. Анда биз таможенный госпошлинаны, НДС төлөшүбүз керек. Тиги бүт налогдор төлөш керек. Бул өтө кымбат болуп кетет да, биздин товарлар өтпөй калат. Ошон үчүн биз курьерден акчабызды жөнөтүп турат элек деп ачык эле айтып атышат. Бул биринчиден. Бирок кеп азыр башкада да, менин байкоомду айтып коеюн. Биздин бир саясатчыбыз Райым миллион деп мына ушундай бир клич таштап койду да, Алмазбек Атамбаевтан өч алам деп туруп,
Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевдин ортосуна. Анан Сооронбай Шариповичтин колу менен ошол саясатчы Алмазбек Шаршеновичти түрмөгө алып барды. Андан кийин көрдү Райым Миллионду кайрадан ошентип момундай кылып туруп ошол Райым Миллион деген кличка менен кайра айта берсек, дей берсек, Жээнбековду да кетирүүгө мүмкүнчүлүк бар экен деген дагы бир саясий оюнду баштап коюшту. Мына ошентип жок жерден эле Райым Миллионго 700 миллионду мойнуна илип койду десе мен жаңылышпасам керек. Анан аягында Сооронбай Шариповичти дагы мына Райым Миллион деген кличка аркылуу четтетүүгө жетишти да ошол саясатчы. Эми азыр жаңы бийлик келди. Жаңы бийлик келгенден кийин мындай айтканда мамлекетти башкарган кишилер Райым Матраимов менен ачык сүйлөшүп 2 миллиард казнага түшүрөсүңөр, андан кийин бул ошондой норма болсо керек да мыйзамдачы, түрмөгө силер отурбайсыңар депчи, мындай айтканда кустуруу процессин ишке ашырышты да. Өзү договоренный иштеп коет да, келишим ооз-2 түзөсүңбү. Бирок ооз-2 түзгөн келишим кол жазма менен түзгөн келишимден да бийик болуш керек да. Мына ошондой келишимге келгенден кийин анан кийин барып туруп төккөндөн кийин камап койгону бул биринчиден сөзгө турбагандык бийлик тарабынан. Экинчиден ачык эле айтайын, эркекче болбой калды да. Эркектер сүйлөшкөндө сөзсүз ушул сөздү кошуп сүйлөшөт. Давай эркекче сүйлөшөлү депчи. Анан эркекче сүйлөшкөндөн кийин эркекче ошол иш бүтүш керек эле. Ошондуктан азыр мисалы үчүн Райым Матраимовду кайсы бир күчтөр кайрадан Садыр Жапаровго каршы ушундай чалма чалабыз десе, Атамбаевго, Жээнбековго, анда силер азыркы бийлик ошого поддались. Кыргызчасы ошого өзүңөр ошол торго өзүңөр барып түшпөгүлө деп айтаар элем да. Төктүбү? Ошондой келишимге бардыңарбы? Анда бошотулуш керек. Ал эми соттор баягы недвижимость тяг боюнча кандайдыр бир сумманы көрсөтүп атабы? Ал соттун чечими. Соттун чечимине барыбыз айтабыз, мындай баш ийиш керек деп. Ал жагын албетте карап көрсө болот. Ал эми момундай эркекче келишим түзүлүп, мына ошондой 2 миллиард сом төгүлгөндөн кийин мен ойлойм, мындай адилеттүү мамиле жасалыш керек да. Жылдыз Айтыбайына жыйынтыктоочу суроо. 6-чакырылыштын депутаттары 3 президент менен иштешип атат да. Жок, мен андан мурун дагы мындай айтып койбоймунбу? Ушул жердечи эмне Матраимов, Жумалиев, дагы мына 5-6 кишини неме кылып атышпайбы? Жалил Атамбаев. Ушулардан башка бизде эмне коррупционерлер жокпу? Эмне үчүн Өмүрбек Бабанов? Эмне үчүн мына ошол камалгандар, экс-президенттер? Эмне үчүн Сапар Исаков, мына дагы башкалар да толтурада биздечи. Эгерде ошондой эле акыйкат мамилем жасайм десеңер, эмне үчүн бир тараптуу камалуу башталып атат да, мен ошону түшүнбөй турам. Мына Өмүрбек Бабановдун 13 кылмыш иши бар экен, ошонун азыр 7-сү калды дейт. Эгер ал Садыр Жапаров менен кучакташып сүрөткө түшүп, анан шайлоосунда жардам берип койсо,
аны эмне кечирсе болобу? Же болбосо аныктап берсен Өмүрбек Бабановдун эч бир тиешеси жок деп. Акылбек Жапаров жөнүндө айтып атышат. Эмне үчүн азыр Абылгазиев мисалы үчүн төлөбөйт? Мына акыйкатсыздык, адилетсиздик, теңсиздик мамиле бийлик тарабынан жасалып аткан. Акырында барып туруп чоң чырга айланат. Мен ушуну да айтып койсом. Эми мен чындыкты айтып берсем, жаман көрүп атасыңарбы, мен билбейм, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев. Бирок бул ачуу чындык, мен ойлойм, силердин туура жолго түшүшүңөргө сөзсүз түрдө көмөк көрсөтөт деп мен ишенем. Жылдыз Айтбайына мен бере турган суроолордун баарын өзүңүз топтоп, ыраттап, иритим келтирип айтып койдуңуз. Биздин студияга куш келиптирсиз. Сизге эркин микрофон, каалаган кишиңизге өзүңүздүн ой пикириңизди айтып алсаңыз болот. Анда эмесе мен биринчиден ушул биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке тышкы саясатта туура багыттарды алып бүт күч аракеттерди жумшап атасыз. Бул туура кадам деп эсептейм. Бирок ички саясатта тилекке каршы мен дагы бир ачык сөзүм айтып коеюн. Кымбатчылык абдан каптап кетти да. Бензин, ун, деги эле тамак аш, мындай ачыгын айтайын, абдан элибиз кыйналып, мындай чыдамы кетип баратат да, ушул жака көңүл буруп койсоңуз. Ал эми Камчыбек Кыдыршаевичке айтат элем, тандалма эмес, бир тараптуу эмес, ошол коррупционерлер менен күрөшөм деп атасыңарбы? Эл жакшы билет ким коррупционер эмес экенин. Ошолордун баарынан да бирдей мамиле жасасаңар деп. Ал эми мен өзгөчө сыйлаган, өзгөчө ардактаган кыргызстандыктарга, кыргыз элиме айтаар элем. Ар бир адам өзүнө ишениш керек экен. Ар бир адам жан талашып үй бүлөсүн багууда бүт болгон күчүн жумшаш керек экен. Ошон үчүн мен сиздерге айтаар элем, 1 метр жериңерди мындай бош калтырбастан келгиле, урматтуу мекендештер, жаз келди. Баарыбыз жан талашып болгон жерибиз болсо, ошол жерлерге эмне эге алсак, ошону эгип, тамак ашыбызды белендеп алсак, себеби тапкан акчаң негизинен тамак ашка кетет экен. Бири-бирибиз менен ынтымакта болсок, Кыргызстандын желеги желбиресе, ошону менен бирге азыр мына президент барган өлкөлөрдү, кошуна өлкөлөрдү көрүп алып туруп, шунчалык намыстанасың да, кандай алдыга кеткен. Биз дагы ынтымакта болуп, азыркы бийликтин кетирип аткан катасын өз убагында айтып, бирок ошону менен бирге колдоп, ушул азыркы бийликке баарыбыз ишенип турабыз да, үмүт артып турабыз. Бирок ишенип үмүт артуу менен эле чектелбестен жакшылап колдоп, Кыргыздын желеги желбиреш үчүн баарыбыз колубуздан келген мына ушул аракеттерибизди жасасак. Ал эми президент мына инвестор тартам, тигини буну бүт баарын жасайм деп атат. Убакыт берели. Мен дагы бир жолу ишенич менен айтып кетейин, балким бизде да ошондой өнөр жайлар ачылып, биз дагы алдыга жылып, шаарларыбыз кулпунуп, дегиле бакубат жашоого келебиз деп ишенем. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жаз жарыш, күз күрөш деп коет. Анда эмесе барыңыздарга, алдыга койгон максаттарга жетип, бакубат жашоо каалап кетет элем сиздерге. Жылдыз Айтбайына чындыкты өз учурунда айтып өтө кыйын. Бирок биздин студияга келип, ошол чындыкты айтып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Кайрадан ошол жогорку кеңештин парламентинде биз сизди көрөбүз деген чоң үмүтүбүз бар. Рахмат. Эл колдосо барып калармын. Урматтуу Назар Ньюс маалыматтык агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто көрүнүктүү саясатчы, белгилүү мурдагы депутат Жылдыз Жолдошова болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.